Былтыр пандемиянын айынан токтотулган 30 жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 11-апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинен 28 шаардык жана 440 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлерди шаардык кеңештерде саясий партиялар бекиткен талапкерлердин тизмеси менен жүргүзүлөт. Жана бул пропорционалдык система деп аталат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарын шайлоосунда талапкерлерди көрсөтүү үчүн саясий партиялар жана жарандар, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкерлерди көрсөтүү жүзөгө ашырылат. Быйылкы өткөрүлүүчү шайлоонун өзгөчөлүгү 30% айымдар түзүү керек. Кыргызстанда 8336 депутаттыкка орун берилген болсо, анын ичинен 2858 аялдар болушу шарт. Мен ушул жакында эле чыккан жарлыкка ылайык айылдык депутаттыкка талапкер кылып койгон. Негизги эле маселе ушул мектеп салынбасак дагы негизи окуу класстарын көбөйтүп түзүү да. Мында биздин айылда атайын мурда курулуп калган имараттар азыр иштетилбей эле жатат эч нерсеге. Мен ошол имараттарды алып атайын ошол окуу класстарын көбөйтүп түзүүнү ушундай өзүмө максат кылып койгом да. Жергиликтүү кеңештин же жергиликтүү өз алдынча органдарынын негизги милдеттери шаарга жана айыл аймактардын жашоочуларынын кызыкчылыгын коргогон маселелерди өз алдынча чечүүнү камсыз кылуу. Саясий бир келечегибиздин, карьерабыздын куралышындагы чоң мектеп. Анткени өлкөгө кызмат кылам деген чыныгы жүрөгүндө жалынар жаштар эч кандай материалдык нерселерди көзгө албастан болгон күчүн, билимин, мүмкүнчүлүгүн бардыгын өлкөнүн кызыкчылыгына, өлкөнүн келечегине колдонолу деген ой менен чыгып аткан жаштар. Анткени ал жерлерде шаардык кеңештерде, айылдык кеңештерде эч качан мындай айлык берилбейт. Ким кааласа, ал эл үчүн кызмат кылам деген аруу ниет менен барыш керек. Ал эми кандай жаштарды тандап алат, кандай талапкерлерди тандап алат, келечектеги Кыргызстандын же ошол аймактын келечеги кандай болот, ал нерсени тандап алыш бул ошол жердеги жергиликтүү элдердин чечими болот. Жашы 18 жаштан жогору болгон, ошондой эле биометрикалык каттоодон өткөн ар бир жаран жергиликтүү кеңешке шайлоодо добуш берүүгө укуктуу. Шайлоонун бардык добуш берүүлөргө, анын ичинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн мүмкүн болушунча жергиликтүү шарт түзүү маанилүү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шайлоочулардын добуш берүү тилкесине жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын дагы ушул добуш берүү тилкелерине жеткилүүлүгүн камсыз кылуу боюнча пандус, перила, тиешелүү жабдыктар менен жабдуу иштери азыркы кезде жүрүп атат. Республика боюнча 420 айылдык кеңештеги 7560 мандатка 18772 талапкер катталды. Анын ичинде 5300 талапкер айымдар, калган 13742 эркек киши. 63 талапкер саясий партиялар тарабынан көрсөтүлдү, калгандары өзүн көрсөткөндөр болуп саналат. Республика боюнча 1 мандатка 2,5 талапкер ат салышууда. Мамлекеттик бийлик органдарынын натыйжалуу иш-аракеттери шайлоочулардын активдүүлүгүнө жана жоопкерчилигине байланыштуу. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен сиз 4 жылда өз шаарыңызга же айлаңызга жашоо шарт кандай болоорун аныктайсыз. Сиздин тандооңуз бул жалпыбыздын келечегибиз.